Надира Сынташевна, мынау мыйзамдын долбоорунда сиздер жазып атасыздар, ошол тил жөнүндө мыйзамдарды бузган учурда деп да кошуп атасыздар да азыр эмегечи, диспозициясына, ошол азыркы көп эле мектептерде, даже кыргыз мектептерге барсаң, балдар орусча сүйлөшөт да, орусча учурашат, кээ бир сабактар орус тилинде өтүп атат туурабы? Анан эми ошол эле учурда биз азыр жоопкерчиликти киргизердин алдында шарт түзүп беришибиз керек да. Ошого сиздерде бир мульти тилдүү окутуу деген проект бар эле. Ошонуңуздар эмне болду? Качан киргизесиздер? Мультиязыковое обучение дегенде. Ооба, Динара Ашимовна, бизде көп тилдүү билим берүү программасы ийгиликтүү иштеп жатат. Анан Каерде иштеп атат? Бардык алар Бишкек шаарында өзгөчө иштеп атат. Жок, конкретно вы охватили все школы? Ооба, алардын методикасын азыр жайылтып атабыз, бала бакчадан университетке чейин. Надежда Сташевна, давайте мындай сүйлөшөбүз. Мен суроо беремин, сиз так жооп бересиз. Мындай вокруг около сүйлөшпөйлү, кайсы мектептерде кирди? Канча мектепте дейли? Мен эми барып келдим да ал мектептерге, ал саналуу эле мектептер да. Бишкек шаарындагы бала бакчалардын баарына киргиздик көп тилдүү билим берүү программаларын. Мен эки эле бала бакчаны көрүп келдим го, башкаларына кире элек. Жок, дагы көрүп келели. Келиңиздер, түшкө чейин бүт бардыгы кыргыз тилинде, түштөн кийин орус тилинде. Ал эми англис тилин кийинчерээк. Балдардын баягы негизги тилдери. Мультиязычный деген метод өзү бир убакта болуш керек да. Бир саат бир сабак англисче, бир сабак кыргызча, бир сабак орусча өтүш керек. Ал мектептерде. Бала бакчаларда баягы тилге чөмүлтүү деп коет, языковое погружение. Мен бала бакчаңарда деле көрүп келдим да. Анан кийин мектептерде, пилоттук мектептерибизде акырындык менен баягы улам Надира Сынташевна, канча мектепте кирди? Так айтсаңыз. Азыр эми бүт республика боюнча Бишкекте 15 мектеп, Ош шаарында дагы 15-тен азыр 20, дагы 20 мектеп, анан бүт республика боюнча дагы ар бир райондордон киргизип атабыз, окутуп атабыз. Мага так мектеп кылып берип коесуздар кичпелик. Анда мындай жооп бергенде бардыгына дебеңиз, 15 менен 20 мектеп бул эмне деген? Аз эле. Жок, акырында жайылтып атабыз методиканы. Мен неге кызыгып атам? Себеби силер уже жоопкерчилигин киргизип атасыздар да. Өзүңөр ал нерсени мектепке киргизе элексиңер. Вот ошол боюнча так маалымат берип койсоңуз, анан мынал мыйзам долбооруна тиешеси жок, бирок ушул мүмкүнчүлүк менен пайдаланып сурап алайын дегем. Кечээ Алайга барып келдим эле, бул алыскы тоолуу мектептерине. Ошол жерде ушул мезгилде абдан баягы ылай болот экен да. Анан жанагы техничкалар 5000, 6000 айлык алып, ошо жууп турушат экен. Балдар дагы жолдор асфальт эмес, ылай буттар менен келип, өтө оор экен да турмуштары. Эме жумуштары, менимче ошол кызматкерлердин, техникалык кызматкерлердин айлыктарын эмнеге көтөрбөй атасыздар, эмнеге жазбай атасыздар, ушул тарапта иш алып барбай атасыздар? Динара Ашимовна, бир нече жолу финансы министрлигине кайрылдык. 22-жылы көтөрүлгөн, бирок ошо көтөрүлсө деле абдан аз. 5000ден 11000ге чейин эле булардын айлыгы абдан аз. Эмнеге сиздер депутаттар аркылуу келип, соцкомитеттен токтом чыгартып көтөрбөйсүздөрбү? Убал эмеспи? Ошол жогору иштерди аткарып жатат дагы унчукпай эле турбайсыздар. Мен бир да көргөн жокмун силер ушул немени көтөрүп атканыңыздардычы. Ошого сураныч. Биз кайрылдык да, Динара Ашимовна. Кайрылыңыздарчы, макул. Макул. Мен соцкомитетке чыгарайын, депутаттар кошулайлык. Кантип ушунчалык издевательство экен десеңиздер. Рахмат. Рахмат. Урматтуу Надира Сынташевна, мына сиз азыр айтып кеттиңиз, мына Литва республикасынан ошо коллегалар келди, алардын тажрыйбасын алып атабыз деп жогоруда коллегам Айсут Орузбековна Тажикстанда айтса, алардан алып атабыз дедиңиз. Качан ошо бизден билим министрлигинен башка чет мамлекеттер үлгү ала баштайт? Качан биздин тажрыйбабызды аларды баштайт? Биз эми мына билим министрлиги 10 жыл болгон жок да түзүлгөнүнө. Союз мезгилинен мына бул мугалимдер иштеп жатат. Союз мезгилинен министрлик бар.
эгемендүүлүк мына 30 жылдан ашты, министрлик бар. Бир канча кыйын министрлер келди, орун басарлар чыгып атасыздар. Уят да, намыстанышыбыз керек ошо. Биз тажрыйбасын алып атабыз, аларды үлгү алып атабыз деп. Качан бизден алар үлгү алышат? Ошонун кесепетинен мектептерде ызы чуу ар кандай кылмыштар кайталып атат. Эми бул методисттерди көбөйтүш керек, илим билим деңгээлин көбөйтүш керек. Анан эми биз дагы намыс керек да Кыргызстанга да биз ал мамлекеттин үлгүсүн алып атабыз, тажрыйбасын алып атабыз бул мамлекеттин депчи. Биз 10 жыл болду биз түзүлгөнгө билим министрлиги. Ошон үчүн эми бул боюнча жакшы өзүңөр ойлонушуңуздар керек да. Алардын эки башы бар экен же бизде бир эле баш, аларда башкача баш экен. Канча бизде ушу абдан илимдүү, билимдүү кадрлар бар. Ушу бардыгы ушу ишке албай атасыздар, башка жакка чет жакка кетип, мына мигрант болуп иштеп атышат. Ал эми мигрант балдарын өзгөчө мамиле кылышыңыздар керек. Үйлөрүнө барып кабар алышыңыздар керек. Жана психологдор боюнча Айсыл Турузбековдун айласынан бир районго жок дегенде бирөө дейт. Ар бир мектепте бирден психолог болуш керек. Ар бир предметтин, сабактын, математикабы, кыргыз тили ошондой мугалимдей психолог да керек да. Психолог жок, мына мектептер ызы чуу болуп атат. Мушташып атышат. Жок деген бир айылда 2-3 мектеп бар, бир айылга бир психолог деген керек. Биздин мына мамлекетте мына экономикасы көтөрүлүп атпайбы? Бюджет өсүп атат, профицитине келип атабыз. Анан кийин эми мындай нерсе проблеманы көтөрүш бул туура эмес. Мыйзам долбоорун биз колдойбуз, бирок бир канча мына кемчиликтер болуп атат сиздер тараптанчы. Мына мамлекет тарабынан сиздерге абдан жакшы көңүл бурулуп атат. Айлык майына көтөрүлүп атат. Жылдан жылга мисалы 10 жылга салыштырмалуу эми түшүнөбүз. Продукты питания да кымбаттап атат, бирок көтөрүлүп атат да. Урматтуу президентибиз Садыр Кожоевич өзү мектепке барып, мына өзү отуруп класстарга барып атат, көңүл буруп атат. Мына эми силер оңолбосоңор болбойт, Надира Сынташевна. Анан эми ал мамлекеттен үлгү алып атабыз, бул мамлекет тажрыйбасын колдонуп атабыз дегенге бул намыс керек, бизге да бул токтошубуз керек. Өзүбүздүн мамлекет, биз суверендүү мамлекетпиз Кыргызстан. Кандай атактуу, даңктуу биздин жакшы мугалимдер бар, педагогдор бар биздин Кыргызстанда. Ошолордун алышыбыз керек. Пенсияга чыккандардын алып, ошолордун алалы биз. Тажрыйба Союз мезгилинде кандай сонун окуу системасы болгон. Анан эми ал мектептен, ал мамлекеттен алып атабыз, бул мамлекеттен алып атабыз деп андайды тажрыйбаны токтотуш керек. Өзүбүздүн Литван менталитети башка, Кыргызстан менталитети башка биздин каада салттарчы. Көп учурда туура келбейт бири-биринечи. Ошондон ар кандай окуялар болуп атат биздечи. Андан кийин мына кружоктор боюнча айтып кетти. Абдан туура. Мен да айылдарга барганда, ошо айылдагы эндилер айтып атат да, кружокторду жок токтоп жаап койду дейт. Мурда кружоктор бар эле дейт, тили боюнча, мына чет тилиби же өзүбүздүн кыргыз тили же тарыхтар боюнчабы, мына кол эмгегиби, вот кружокторго барып балдарыбыздын мына кругозор логикасы өнүгүп өсөт эле дейт. Кружокторду иштетпей калды дейт. Мен министрге да айтканмын. Доктор Шаршеевна ушундагы абдан туура көтөрдү Айсыл Турузбековна. Ошону баары жандандырыш керек ал нерсеничи. Анан мен бир канча жолу министрге, мына өкмөткө да айттым. Мына Каракулжа районунда, Лайтала айыл аймагында Назаров деген мектеп бар. Уй фермасында окуп атышат балдар. Мен канча жолу эметмин, уят дейм, биз уй фермасында биз суверендүү мамлекет болгон 30 жылдан аштым, 33-34 жылга кетип атабыз. Уй фермасында окуп атат. Мына акча бөлүндү деп 2 жыл мурун айткан. Мына акча бөлүндү. Ошо акча бөлүнгөн акчаны бир кандай замечание табышат. Мына материал туура эмес экен деп барып ошол жерде сиз отуруп ошону бүтүрбөйсүзбү? Ошо кайсы кагаздар бүтпөсөчү. Ошол боюнча мага тез арада маалымат бериңиздер, барып келиңиздер иш сапары мененчи. Мен өзү дагы ошол министрге да айткам, сиз бардыңызбы, сиз бара элекмин дедим. Сиз бардыңыз, барып келиңиз, Андрей Сынташев. Барып көрүңүз мына. Денрашина туура айтты. Ылай баткак менен барышып, балдар ооруп калып атышат ошонун айынан. Бир канча километр бар атат. Буй фермасында окуп атышат. Мен канча жолу кайталадым ушул нерсени. Кабинет министрлери, финанс министрлиги акча бөлүндү дейт. Кана акча бөлүнсө 2 жыл, 3 жыл болду. Эмне себептен анда мектеп салынбай атат?